Assalamu alaikum урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бардыгыңыздар амансыздарбы? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Анда эмесе мен максат көтөйүн. Бүгүнкү видео ролигим Дубай шаары тууралуу болмокчу. Сиздер видеого лайк басып, жана менин каналымда эң туура жазылуучулардын катарына кошулуп подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочуну да басып күйгүзүп коюңуздар. Ошондой эле азыр видеону тамаша кылсаңыздар болот. Видео өтө кызыктуу болот деп ойлоймун. Дубай шаары. Аравиянын бул шаарын билбеген адам жок чыгар. 30 жылдын ичинде чөл талаада пайда болгон шаар өзүнүн өзгөчө көрүнүшү менен, кооз сулуулугу менен бардык ааламды таң калтырып келет. Бүгүн сиздер менен бирге Дубай шаарына онлайн саякат кылып, ал жердеги 8 бирдей өзгөчө кооз кереметтеген дүйнөлөрдү көз ирмемдериңизге тартууламакчыбыз. Кызыктуу көрүлүм болсун. Дубай азыркы убакта дүйнө жүзүнүн ортолугу болуп жатат. Биз менен сиз кийип жүргөн бардык кийимдер ушул шаардан башталат. Батыш элинин эң сон деген жаңы тренддеги товарларын сата турган дүкөндөр ушул Дубайда жайгашкан. Жана сиз Дубайга барып эң мыкты деген кийимди биринчи болуп кие аласыз. Дүйнө моюнга алган мыкты дизайнерлер же кийим үлгүсүн ойлоп табуучу окумуштууларга арналган Дубай шаарына атайын бир айылдын көлөмүнчөлүк кеңселер салынууда. Ал жерде шоу көрсөтө турган зал, дизайнерлерге арналган бийик конок үйлөр салынып жатат. Дубай шаарында кылмыш көрсөткүчү 0,5% гана. Ал дегенибиз кылмыштык окуялар эч качан катталбайт деген сөз. Ага себеп Дубай шаарында мыйзам өтө катуу. Кичинекей бир мыйзам бузсаңыз, өмүр бою түрмөгө олтурууңуз мүмкүн. Эң аз дегенде элден кууласыз. Шаардагы 83% тургундар мигранттар же болбосо сырттан келип жумуш кылуучулар. Анын ичинде Индиядан, Пакистандан, Бангладештен келгендер аябай көп. Калган 17% тургундар жергиликтүү арабтар. Мигранттар менен жергиликтүү тургундардын жашоо айырмачылыгы өтө катуу сезилет. Сырттан келген жумушчулардын паспортторун алар жумуштарын бүтүргөнчө алып коет экен. Дубайда жолдо өбүссөңүз, соттолуп кетесиз. Мына фотолордун баары жалган монтаж. Дубайда ушундай ээн эркин өбүшүп сүрөткө түшө албайсыз. Мейли, сиз президенттин баласы болсоңуз да кез келген адам үчүн мыйзам татаал. Мыйзам болгондо да Алладан корккон мусулман элинин мыйзамы. Эч кандай демократияга багынбайт. Өбүшүү мындай турсун, жолдо кол кармашып жүрүүгө да катуу тыюу салынган. Шаарда туристтер ушул мыйзамдарды бузуп, миллиондогон айыппул төлөп, кээ бири түрмөгө да түшкөн. Мыйзам акчасы жоктор үчүн аябай татаал, аябай кыйын. Көбү Дубайга жакшы жашоо издеп барат, бирок кандайдыр бир салык убагында төлөбөсөңүз, эч нерсеге карабастан сизди түрмөгө биротоло камайт. Дубайдын аба ырайын билесиздер, өтө ысык. Жөн гана бул жердин ысыгы ылгалдуу ысык. Мезгилдер ай менен алмашканы болбосо, биз сыяктуу кар түшүп, күн суук болбойт. Аба ырайы бир калыпта тура берет. Кыш мезгилинде температура 25-30 градус ысык болсо, ал эми жаздын күндөрү ысык 55 градуска чейин көтөрүлөт экен. Бирок ысыгы ылгалдуу болгондон кийин аба ырайында салкын шамал жел жүрүп, адамды катуу тердетпейт экен. Дубайдагы ажайып метро. Ажайып кооз шаардагы эң жаш метро болуп эсептелет. Заманауи технология менен жабдылган метронун кереметин куру сөз менен мүнөздөө мүмкүн эмес. Ал үчүн барып көрүү керек. Биз кыргыз эли ат жарыштырсак, Дубайдагылар төө жарыштырат экен. Бириккен Араб Имаратында өздөрүнүн улуттук спорт түрү ушул төө жарыштыруу көрүнөт. Ар жыл сайын улуттук оюндарды уюштуруу үчүн жер-жерден төөчүлөр келип, бардык шейхтер төө жарыштырат экен. Дүйнөдөгү эң бай шаарга айланган мусулмандардын жер бетиндеги жамгырдын бир тамчысындай болгон кыска сюжетибиз ушу менен бүттү. Чамабыз келгенче Дубай шаарын өзүбүз билгенчелик өзгөчөлүгүн сиздерге жеткирүүгө тырыштык. Ар бир мусулман тууганыбызга ушул шаарга барып эс алууну Аллах таалам насип кылсын. Азыр эле сиздерге айтып өткөнүмдөй, бардыгыбыз ушул Дубай шаарына барып эс алып келүүнү Аллах таалам насип кылсын. Амин деп
Видеоролигибизди жыйынтыктайбыз. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроо басып, күйгүзүп коюңуздар. Ошондой эле видеого лайк басып, жана да ушул видеоролигимдин таралышына салымыңызды кошуп кетиңиздер.